Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allahümme inna nas'aluke ilmen nafi ve rızkan tayyiba ve amelen mutakabbala. Allah Taalam jardam İbn Qayyim'den Dart jana Dawa деген kitebinde Күнөлөр bölümünde çындыгында bizge belgilүү бейиштен адам ата менен обей небиз ушул бир күнүнүн айынан жерге түшкөндүгү. Жана ошондой эле периштелердин арасында жүргөн Аллахка сыйынып асманда жүргөн иблис шайтан бир тоң моюндугу менен мындайча айтканда Аллах Таалам сөзүн укпагандыгы менен эмне болду? Буйругун укпагандыгы менен каргышка калды. Мына ушул эки нерседе бизге чоң үлгү бар. Адам дайыма өзүн эсеп кысап кылып, күнөөгө жеңил карабай, кош көңүл карабаш керек. Анан бул жакта адамдын душмандары болгон шайтандар, жиндер бар. Анан экинчиден өзүнүн напсиси бар. Бул напси дагы аябай чоң душман. Напсини жүгөндөп, контролдоп карабаса, жөн эле бошотуп койсо, напсини каалаганын кыл деп. Анда адамды бат эле бузуп салат. Себеби напси дайыма шахватты каалайт. Кээ бир салаф солихиндер напсини ушундай сүрөттөгөн. Жаш жанагы баладай. Балаңызды азыр контролдой койчу. Балагатка жете элек балдар. Кандай? Зависим болуп бирөө телефонго кирип кетип атат. Бирөө окууларын иштеп салат. Керек болсо килей жыттап наркоман болуп, түрлүү түркүн ооруларга түшүп кетип атпайбы? Ата-эне контролдо албай калат. Ошону байкап карасаң, ата-эненин шалакылыгынан келип чыгат. Анан качан баягы маселе өнүгүп, өөрчүп, шишип, жарылайын деп калганда, мындай болуп атат, анан тигиндей болуп атат дейт. Себеби башында контрол болбогон. Мына ошондой эле напси дагы ошондой. Напсини контролго адам албаса, көңүл бурбаса, ошол жанагы чойреке, эрке, зависимый оору менен ооруп калгандай болуп, адам напсисте ооруп калат. Жалкоолукка умтулуп калат. Ныксыроого, шалдыроого, бошуктукка, кайдыгейликке, айтор бүт адамга жакшылык менен кайтып келбей турган нерсеге напси тартылат ошака. Ибадат кылуу, буйрукту аткарып жүрүү, напсини тарбиялап жүрүү бул жеңил нерсе эмес. Сабырга муктаж. Дайыма күрөшүүгө муктаж. Бир жолу сабыр кылып койсоң жетишсиз. Бүгүн жакшы болуп калыш жетишсиз. Дайыма өлгөнчө биз күрөшөбүз. Алланын жардамы менен балким ошол нерсе адат болуп калат бизге. Ошол нерсени рахат алып калабыз. Башында балким чарчоо болот, ооба. Кыйын болот, сабыр керек болот. Бирок анын даамын сезип калган адам ансыз жашай албай калат. Болгону башында бир аз сабыр кылыш керек. Напсини тарбиялап, үйрөтүп тазалаганча. Себеби о напсинин даражалары бар да. Өтө катуу ооруп калган напсилер бар. Ооруп кайра айыгып аткан напси болот. Анан таза напси бар. Адамдын напсиси таза болсо, аны башкарыштагы жеңил. Себеби ал напси тазаргандыктан сооп иштерге, жакшы иштерге өзү эле тартыла берет. Балким ошол менен рахат алат. Ооруп калган напси адамдын жаны кыйын. Балким ага бузукулук иштерге тартылат. Мына ошондуктан бул жөнөкөй нерсе эмес. Дайыма адам угуу менен, Аллах Тааламдын аяттарын көрүү менен, акыл жүгүртүү менен, ойлонуу менен ошо аракеттин үстүндө жүрүп күрөшөбүз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бузуку адамдар аябай көп. Такуу адамдар өтө аз. Себеби бузуку иштерге адамдардын напсилери түм эле жулкунушат да, тартылат да. Ал эми контролдоп, напсини чектеп, напси менен күрөшүп жүрүүгө бардык адам ага тартыла бербейт. Анан көп напсилер каала бербейт аны. Себеби ал жерде машакаты бар, оорчулугу бар. Ошо даамын татканча кыйынчылыгы бар. Адамдагы болгон өзүнүн страсть, не деп коет, каалоосуна, кумарына каршы жагымсыз нерселер. Бул жанагы дөң бар го, дөң, тоого чыгасыз го. Ошого чыкканда кандай ынтыгып, аябай абасы кысылып, көкүрөгү кысылып чыгыш кыйын да, чарчайт кайдымкыдей. Мына ошондой дейт. Сабыр деген ошондой, ахли сабыр. Ал эми күнөөгө түшүү бул жеңил эле, жорголоп, дөңдөн ылдый түшкөндө накат кете берет го. Машинаны кой берсең деле, жөө бассаң деле өзү эле артыңан бирөө түртүп бараткандай. Бул жеңил эле нерсе. Мына ошон үчүн жанагы сабырдын 3 түрү бар деп, ошонун бири күнөөлөргө сабыр кылуу. Напсиңи жакшылык иштерге сабыр кылуу, ошону аткарууга. Адам субханалла чынчыл болуп, ошол нерсе менен бир аз күрөшүп аракет кыла берсе, аягында рахатын сезет.
жанагы спорт менен машыккандар деле айтып калышат го, башында оор болду, анан азыр денем спорт менен машыкпасам ооруйт деп жана айтышат атпайбы спортсмендер. Ушудан рахат алам деп көрсөп, ал дененин эле рахаты. Убактылуу рахат. Убактылуу анын бул дүйнөдө эле көрөт анын üzүрүн болду. Бул иман, адамдын нафсиси, жаны, сооп, күнөө деген ама. Иман, ислам бул түбөлүк да. Кантип ошол нерсеге адам күрөшпөйт. Антпесе, эгер сен күрөшпөсөң, нафсиң алсыздайт. Нафсиң алсыздагандай жүрөгүң алсыздайт, денең алсыздайт. Шайтанга өзүң эле кул болуп, өзүң эле кызматчы болуп бересиң. Туруштук бере албайсың деген сөз. Кээ бир учурда адам аракет кылат да, күрөшөт, кайра жыгылат, кайра умтулат, кайра кулайт, кайра аракет кылат. Кээ бир адамдар көрөсүздөр, кээде оңолот жакшыны, кайра айнып кетет. Ушундай. Ушинтип күрөшүүдө жүрөт адам. Кээде сооп ишти да жасайт, кайра күнөөгө түшөт. Мындай чыккан, кээде өйдөгө чыгат, кайра ылдый түшүп кетет. Кээде адамдык касиети өсөт, кайра оору болуп калат. Мына ушул адамдар 3 категория бөлүнөт деген да, ушул күнөө соопта. Биринчи категорияда адамдар, алар дайыма бийиктикте жүрөт. Ачкана тоонун үстүндө бийиктикте, адамдык касиети да бийик. Уже мындайча айтканда жана жакшылык амалдарга жабышып калган, үйрөнүп калган, адат болуп калган. Аллахка жакын, алдыда жүргөн умтулган адамдар. Машалла, алардын нафсиси да тазарып, жакшылыкта күрөшүүнүн үстүндө жүрөт. Экинчилери бар, төмөн ылдый жакта жүргөндөр. Дайыма эң пасттыкта, Кудай сактасын, капырчылыкта, экижүздүктө, пасыктыкта жүргөндөр. Аллах Таалам Куранда айткандай, иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Чындыгында мунафыктар тозоктун эң түпкүр пасында болот деген. Үчүнчү түрлөр бар. Ал бул момун адамда болот. Кээде күнөөгө түшүп алат, кээде кайра таштайт, кайра түшөт, кайра тобо кылат. Сооп ишке түшүп, тобо кылып жакшылыкта жүргөн сайын адам бийиктикке чыга берет. Жанагы тоого чыгып аткандай, дөңгө чыгып аткандай дедик го. Кээде кайра өзүн таштап салса, кайра түшүп кетет. Ошон үчүн жанагы Ваттин сүрөсүндө эмне дейт Алла Таалам? Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим, чындыгында биз адам баласын өтө чырайлуу жараттык дейт. Бирок анан аягында эмне дейт? Андан кийин адам баласын биз жерге ушундай төмөнгө таштайбыз деген. Анын тафсирде алымдар айтат, ушул акылды, жүрөктү Аллах берген чырайлуу нематтарды колдоно албай, сооп иштер жасалбай, Аллахка иман келтирбей жаман жолдо жүргөндүктөн аны өтө биз төмөнгө, тозоктукка таштадык деген маани берет дейт. Же болбосо мал абалында болуп калды деп айтат. Адамга берилген жакшылыкты эч бир затка берилген эмес да, туугандар. Субханалла, чоң немат адам баласына берилген жакшылык. Өзүңөргө карабайсыңар дейт. Ушунча жакшылык менен акыйкатты көрбөгөн, өзүнүн жерине кайтып бара албаган, Аллах жиберген пайгамбарларды тааныбаган, түшүргөн китепти окубаган, мээсин акылын иштетпеген, берген жүрөк менен сезе албаган, кандай надан адам. Андан кийин пайгамбарлар өтүп кетсе деле алардын мураскорлору, алымдар эскертип турат. Кээде жашооңдо канча эскертүүлөр бар. Чачыңа карат, сакалыңа карат, көзүң тунарат, денең алсыздайт, көзүң чекчейип, белиң бекчейип, канча деген ооруларга чалдыгат. Ошонун баары эскертүү да, колум оңолобу деген. Сый менен келбесең, ый менен келтирем деп кээде ушундойлор берет. Бирок эң өкүнүчтүүсү, туугандар, нафси ушунчалык ооруп калганда, түрлүү түркүн балени көрсө деле адам ойгонбойт да. Ушундай ойгонбойт, болду ушун өлүп кетет да. Денеси да, колу да, буту да, керек болсо тили да бүт кыянат кылат адамга. Кыянат деген сөз именно керектүү учурда колдоно албайсың да. Жанагы аккумулятор отуруп калганда, экинчи чоң аккумуляторду алып келип деле прикуритель менен берсең деле коюп койсоң да от албайт го. Аягында сурасаң жарабайт экен, жаңы сатып алышың керек. Жок да, мындай. Өчүп калган, такыр өчүп калган. Мына адамдын жүрөгү ошого чейин барып калат, туугандар. Меккенин жанына барып жаткызып ушака 2 жыл кылып койсоң деле оңолбойт да. Жүрөк өлүп калганда. Мына ошондой абалга чейин жеткирбеш керек. Айыкпас ооруга чалдык. Ошон үчүн берди авторда эмне? Ушунчалык майдалап эзип күнөөнүн деталына түшүндүрө берген. Эми суроо дейт. Эгер адам бирде сооп кылып кайра күнөөгө түшүп калып атса, сооптун үстүндө жүрүп күнөөгө түшүп, кайра тобо кылып кайтып келип атса, ошол өз абалына кайталабы? Дегенде алымдарда хилаф бар дейт.
Кейлер өзүнкүндөй мурункундай болбойт деген, кейлер орто, кейлер туурасы дейт. Адамдын тобо кылганына жараша, тобонун деңгээлине жараша. Эгер адамдын тобосу күчтүү болсо, күнөөдөн болгон өкүнүүсү катуу болсо, күчтүү болсо, ал анда өзүнүн абалына кайтып барат. Өзүнүн абалына деген сөзү жанагы күнөөнүн адамга болгон терс таасир бербейт деген сөз. Жанагы күнөөнүн артынан бул дүйнөдө балей келбейт деген сөз. Ошол күнөөнүн акыретте жазасы калбайт деген сөз. Өз абалына кайтып барабы деген. Буга далил катары Ибн Мажада келген, Байхакиде келген белгилүү Ибн Масудтан хадистин дейт: "Ат-тайбу минад-дам каман ла дамбала". Тободон, күнөөдөн тобо кылган адам кадимги күнөөсү жоктой дегенди далил катары келтирген. Тобо деген өткөндү тазалап салат. Ошон үчүн тобо кылгыла, истигфар кылгыла, Аллахтан көп кечирим сурагыла, жүрөк тазалагыла деген ошол. Эми сахабалар деле карап көрсөк, исламдан чейин кандай абалдар болгон? Капыр болгон, эмне болгон? Буттарга сыйынгандар болгон. Андан кийин алар деле тобо кылышты, пайгамбарларды ээрчип, пайгамбарлардан кийинки эле эң мыкты адамдар болбоду. Алардын тобосу чынчыл болгондук, ыйманы бекем болгондугунан. Бирок ушундай болсо деле тободо кээ бир адамдардын тобосу өтө алсыз болот. Кээ бир адамдардын тобосу жалган тобо болот. Мисалы, бир нерседен таштап коюу ал тобо кылды деген эле билдирбейт да. Тобонун толук шарты менен алып келиш керек. Мисалы, бир адам арак ичет деп коелу. Анан ал арак мисалы мурункундай натуральный жанантип азыр арактарда таза болбой калды деп атпайбы, өздөрү айтышып атат. Кытайдан келди, анан химикат экен, ичинде пакети бар экен, анан зыян экен, аябай боор, бөйрөккө катуу таасир берип адамдар мындай болуп атат деген анан чочуйт да тиги адам. Кой, бул арак зыян турбайбы деп аракты таштады. Эмне болду? Тобосу туура болду. Ал Аллахтан корккондугунан, акыретте ушул арактын азабынан тозокко түшөм деп ошодон сак болоюн деп ихлас менен кайткан жок. Жөн эле ден соолугуна зыян экен, ошон үчүн таштады. Мына ошондой жагдайды караш керек да. Сыртынан караганда, бул тобо кылып оңолуптур байгыш. Арагын таштап салды. Жума намазга деле анча мынча барып калды деп сыртынан адам ойлоп коюшу мүмкүн. Бирок адамдын түпкүрүндө Аллахтын буйругун аткарайын, тыйгандан тыйлайын деген нерсе жок. Жөн эле ошол нерсенин зыянынан эле сактаныш үчүн таштаган болсо, анын тобосу туура да болуп саналбайт, толук болуп эсептелбейт. Ошон үчүн жана өкүнүү деген да ошол. Адам өкүнүш керек. Бул Аллахтын карына бара турган нерседи кылып жүргөн турбаймынбы деп. Ыймандын негизинде ошол нерсе менен мамиле кылыш керек. Өзүнүн напсис негизинде эмес. Кээ бирлер дагы улгайып калат, дагы бир күнөн кылып караса небереле болуп калган. Кой, уят, эл журт эмне дейт, тияктын баары карап атат, жашка келип дагы деле жүрөт деп туруп таштап салат. Мына ошентип мисалда берсе көп. Ошол Аллах таалам үчүн ихлас менен таштабагандыктан кээ бир нерседен арылса деле сооп таппайт. Ошон үчүн тободо адамдардын даражалары ар башка болот. Кээ бирлердин тоболору мурунку абалына кайра кайтып барбайт. Эмнеге? Себеби анын тобосу алсыз, өкүнүүсү да алсыз. Жана ошондой эле келип тобо кылат дагы, карасаң намазы жок. Бир күнөөдөн таштаган, али кече намазга түшкөн эмес. Же болбосо күнөөдөн таштайт да, ал кайра сооп иштиге умтулбайт. Мына ошондой алсыздыктар болот. Таштаган күнөөсүнө сооп менен күрөшпөйт да. Эмне мен главный мен таштадым дейт. Ошол кетирген кемчилигин толуктай турган бир сооп менен кылган жок. Туугандар, шайтан менен күрөшүүнүн бир жакшы метод бар. Эсимде болгондо айта коеюн. Мына алымдар ушуну айтып келет. Жакшы метод ушул дагы. Баарыбыз күнөө кылабыз. Адамдык касиет. Бир күнөө кылып алсаңыз, сразу 10 сооп менен келиңиз. Ушундай адатты өзүңүзгө адат кылыңыз. Кудай сактасын, бир туура эмес сүйлөп алдың, же ачууланып алдың, же бир күнөөгө түшүнүп алдың, өкүн дагы сразу таштап туруп 10 сооп менен кел. Мисалы, артынан намаз окуу 2 рекет. Муну адат кылып албаш керек. Жөн эле мындай 2 рекет нафил окуп, жалын чалып барып дуа кыл. Духа намазын калтырбайм деп ниет кыл. Эртең тахажжудту жок дегенде черизден окуйм. 4-чүсү, 5-чиси садака бер ошол күнү мисалы. Алыстан бери зыярат кылбай жүргөн атаңдын бир тууган же апаңдын бир туугандар кабарын албай жүргөн чалып сура же барып кой. Ошондо адат кыл. Мен бир күнөө кылсам 10 сооп менен келем деп. Шайтан чочуйт да. Бул адамды бир күнөөгө жыгып, мен 10 соопко түшүрөйүн деп керек болсо алысташы мүмкүн дейт. Мына ошондой адам. Ошон үчүн сооп күнөө ишти жуот. Адам канчалык жакшылыкка, бир күнөө ишке жакшылык умтулса, ошону жаап кетет. Жакшылык умтулган сайын. Анан эми бир күнөө иш кылып алып, анан адам алсырап, анан да шылкыйып сооп менен күрөшпөсө, сооп менен жаппаса,
алсырап кете берет да. Ушул методду колдонуш керек. Алымдар ушуга чакырып келет. Мындайча айтканда, ушундай тобоз алыс болуп калган адам жанагы биринчи абалына кайтып келбейт дейт. Мисалы, күнөө кыла элек абалына кайтып келбейт. Бул деген сөз анын күнөөсүнүн акыбети, күнөөсүнүн терс таасири адамга тийип калышы мүмкүн. Биз коркобуз да күнөө кылгандан кийин берекенин качып кетишинен, өмүрүбүздүн кыскарып кетишинен, башыбызга бале түшүп калышынан, же болбосо жүрөгүбүз карайып, Аллахтын аят хадистерин түшүнбөй калыштыктан, мээбиз мокоп, жүрөгүбүз алсырап, кайдыгерлик ныгсыроого түшүп калбайлы. Ошо күнөөнүн шуум деп коет. Шуум дегени бир терс таасири бар адамга. Ошол себептерди аткарбаса, анда кайрадан күнөөнүн дагы кайсы бир деңгээлде адамга терс таасирин бере бериши мүмкүн. Субханалла, кээ бир адамдар өмүрү өткөнчө ошо күнөөгө кайтпайт. Ушундай, мисалы, бир тамеки чеккен, тамекисин таштайт, бул эч жакта кайтпайт. Мындай эмес да, кээ бир тамеки таштайт, кайра карасаң насыбай чегип алат. Кайра карасаң бир килей жыттап жүргөн болот. Кайра карасаң бир пиво ичип жүргөн болот. Кудай сактасын. Бул жанагы бир күнөөнү кылып, арак ичкен өмүр бою ичпей өтүп кетет. Тамеки чеккен өмүр бою чекпей өтүп кетет. Бир адамдын артынан сүйлөйт ушакты билет жана гыйбатты. Бул деген күнөө экен, артына ага сообун берет экен, анын күнөөсүн алат экен, кой адамдын артынан сүйлөбөйм. Бул бекем белин байлайт, аракет кылат. Адамдын артынан сүйлөбөйм. Акылдуу адам сүйлөп эмне кылам? Ага эмнеге мен ушунча кыйналган соопторун берем ага? Эмнеге мен алардын күнөөсүн алам деп адам ойлош керек. Дагы бир хадис күнөөлөр боюнча тобо кылганда тазарашка бир Амр ибн Асга пайгамбар алейхиссалату вассаламга келет го. О Аллахтын элчиси, мен сага байат кылып колумду сунсам, сени Аллахтын элчиси деп мойнума алсам, менин өткөн күнөөлөрүм кечиреби деген. Сиз билесиздер, Амр ибн Ас исламга башына келгенче кандай туруштук, мындай катуу согушканда бул. Жанагы Эфиопиядагы алыс мусулмандарды барып алсыратып, ошол жерден барып өлтүрүп салууга же кайрадан кунга салып келип Меккеге азаптаганга канча деген аракеттер жасаган сахаба болгон. Катуу күрөшкөн пайгамбар алейхиссалату вассалам. Исламдын душманы болгон убагында. Анан акырында акыйкат түшүнүп, Мадинага келип, пайгамбар алейхиссалату вассалам колун сунуп, ушул сөздү айткан. О Аллахтын элчиси, эгерде мен исламга кире турган болсом, менин өткөн күнөөлөрүм кечирилеби деген. Анан Аллах тааланын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам, эй Амр деген, сен билбейсиңби, хижра кылуу өткөн күнөөлөрдү кечирет деген. Мындайча айтканда Маккада калбай ошо кезде пайгамбар менен Мединага көчүү деген. Эй Амр, сен билесиңби, ислам деген адам исламга киргенде өткөн күнөөлөрүнүн баары кечилет. Бүт тазаланат деген. Ушул сөздү угуп Амр ибн Ас исламга кирген. Ушул хадисте да далилгат, адам тобо кылганда жаңы төрөлгөн баладай болот. Ал эми мусулман адам болсо, тоболору толук эмес, жанагындай не деп коет, бөлүк да. Мусулман болуп жүрөт, анандай бөлүк күнөөлөр бар да. Булар коем капырлар, мушриктер кирип келгенде, булар толук ушу капырчылык мушригинен толуп исламга мусулман болуп кирген абал. Ал эми мусулманда мындай бөлүкчө күнөөлөр бар да. Ошо ар бир бөлүкчө кичинекей күнөөлөргө истигфар менен кечирилет. Анан сооп иштер менен да кете берет. Бирок чоң күнөөгө жанагы тобонун 4-5 шартын алып келиш керек. Кийинки бөлүгүндө Ибн Кайым рахимахулла ушул нерсени алып келет. Күнөөнүн дагы бир жаман жеринен адамды ушундай абалга коет, мындай бир жүзүнөн нурду өчүрүп, айбатын кетирип, анан адамдын душмандары болуп, адамга болгон керек болсо айбандарга чейин дейт. Бул адамга болгон мындай жиркенич, алыстоо ушундай пайда болот деген. Керек болсо капырлар дагы ибадатта, соопто жүргөн адамды айбатынан мындай сезгенет да. Күнөөдө жүргөн адамдар дагы ошол адамдан мындай ийменет деп коебу. Капырлар болсо жалгактанат. Алла таалам ушундай сүр берип коет. Ушундай нур берип коет. Соопко байланып калган адамга, моюн сунуп жүргөн адамга. Ал эми күнөөдө жүргөн адамга, наоборот, сыртта жүргөн адамдарга эмне берет? Аны көз келбейт. Анын кадыр баркы болбойт. Алла сактасын. Ушундай Аллах таалам жазып койгон нерсе бар да. Фатажир, керек болсо жиндер да, шайтандар да ийменбейт. Мындайча айтканда, жана күнөөдө малынып жүргөн адамды тим эле башка чаап, кулагын чоюп, моюна чынжыр байлап, оңго, солго дей тургандай эле абалда. Кул бир туткунга түшкөн адамдай эле, кадыры да жок, баркы да жок, бир жин шайтанга берер тоскоолдугу да жок, эч нерсеси жок. Жин кирип кетиптир, анан толук контроль кылып алыптыр, анан мындай тигиндей деп угуп каласыздар го. Кээ бир адамдар соп-соо эле болуп туруп эле, байкасаң эч кандай эрки жок, күчү жок. Шайтанга толук өзүнүн чебин ачып салган. Жанагы күнөөдө жүргөн адам. Эч кандай аны коргоно турган эч нерсеси жок. Керек болсо ушундай абалга чыгат шайтан ага. Кандай? Кааласа шыбырайт, кааласа бузук иштерди кооздойт, кааласа күнөөгө көп кылып чыгат. Мал салат керек болсо. Ал күнөөгөдө
түшө элекке чейин адам кандай абалда болот? Шайтандан кайсы бир деңгээлде коргонусу бар. Күнөөгө түшүп тобо кылбаса, шайтан аны жетелеп алат. Түртүп эле салат болду. Жана чын менен ага кармап алып эле жетелегенде түртүп салгандай. Алла Таалам Кур'анда Мариям сүрөсүнүн 83-аятында мындай дейт. Алам тара анна арсална шаятина алал кафирина тауззухум азза дейт. Сен көрүп турасыңбы? Сен көрдүңбү дейт. Биз дейт, шайтандарды капырларга жөнөттүк дейт. Себеби дегенде капырларда эмне неме жок эч кандай. Шайтандан коргоно турган нерселери жок. Ошон үчүн аларды курал катары колдонот. Капырчылыкка, ширкке каалагандай кылып колдонот. Көрдүңүздөр беле, бүгүнкү күндө жана мурдун операция кылып кесип атат, кулагын кесип атат, көзүн дагы бир элеккет өзгөртүп, бетин өзгөртүп, бирөө итке окшоштуруп салган, бирөө өзүн чочкого окшоштуруп салган, бирөө дагы бир элеккет, бирөөлөр жанагы өрдөккө окшоштуруп салган. Ооз торун бар, бир жүрөгүң айланып көрсөң. Ошон бүт шайтанга кызмат кылып аткан. Алар да коргонууду жак. Өздөрү да ошону билбейт да. Шайтанга кызмат кылып, жинге кызмат кылып аткан. Күнөөлөргө каалагандай түртөт. Түртүп эле койбойт, ал кызматчы да, кулу шайтандан, жиндердин. Байкуштар өздү акылы менен иштете албайт. Кандай буйрук берсе ошону аткарат булар. Бул соо адам бияктан көрүп, эмне шоор байкуш? Эмне бул кыйналды бугун? Ушунда адамды касиетин коротуп, ушундай абалга түшкөнү дейт. Мына күнөөнүн акыбети аяк. Ал эми намазга бекем, ибадатка бекем, буйрукту аткарып, жакшылыкта жүргөн адамга шайтандар, жиндер сүрдөнөт. Айрым учурларда качат. Жаңа эле бир мисалда айттык го. Сени бир күнөө менен жыкса, сен 10 сооп менен кел. Ушундай абал менен күрөш. Көрөсүз ана жиндер, шайтандар адамга кандай кылар экен, кандай качар экен. Мүнөзүңүздү билет да. Кой бул анан көршү тийбей эле коюн, муну күнөөгө жыкпай эле коюн. Жүрө берсин ушул аз соо менен эле деп. Ошон үчүн жанагы пасыктыкта бузук иштердин баардыгы күнөөгө чөмүлүп калган адамдарда жүрөт. Мындай жол менен намазкөй, ибадатчыл, жакшылыкта жүргөн адамдарга келбейт андай жаман ойлорго да салбайт. Аялы, балдары, кошуналары, керек болсо кол алдындагы малдарга чейин күнөө кылып жүргөн адамга тоң моюндук кылат дейт. Билбейм, мал баккан адамдар билсе керек кандай. Бирок салафтардын убагында асарлар бар. Мен минип жүргөн атымды дагы, эшегимди дагы, төөмдү дагы эмне деген? Ушу тоң моюндук кылып жана кашаң болуп букпай калат го. Ошону мен жашоодо тажрыйбада көргөм дейт. Качан намаздарыма бекен, күнөөлөрдөн алысмын, керек болсо кол алдымдагы малым дагы мага ийкемдүү деген. Керек болсо аялынын мүнөзүнөн да байкаган. Балдарынын баарыбыз каалайбыз го, балдарыбыз ыймандуу, акылдуу, анан урматын көрөйлү, анан кызматын көрөйлү, сойлук болсо экен, жакшы болсо экен деген ойлорун баары айтат. Мына күнөөдөн оолак бол, жакшылыкта өзүң жүр, алар да оңолот деп атат. Алар да сенен ийменет деп атат. Сенде айбат болот. Өзүңдү контролдоо иштеп алсаң, сени эч ким ийменбейт. Аялың да баш ийбейт. Минип жүргөн ала эшегиң дагы, атың дагы, кол алдында малың дагы сенен кашаң болуп калат. Азыркы тил менен айтканда ушундай да. Ушундай адам өзүнүн кадыр баркын түшүрөт деген сөз. Ал эми ыйманда жүргөн адамдарды Алла Таала эмне деди? Коргойм деди, колдойм деди, бийик кылам деди, кайгырбагыла, өзүңөрдү таштабагыла, чөкпөгүлө деген аяттар толо. Ыйманда сойлукта жүргөн адамдарды Алла Таала өзү коргоп алат. Жиндерден да, шайтандардан да, балей кырсактардан, бардык нерседен, душмандардан да. Душмандан, керек болсо күнөө иштерден да, бузук иштерден да Алла Таала коргойт. Ар бир адамга зыян бериш нерседен коргоп коет. Алардын ыйманы менен, сөзү менен, амалы менен, ишеними менен. Мына ошондо ыйман адамга коргоочу бир калкан болот. Тилек каршы көп адамдарда ыйман, кээ бирлеринде ишеним гана, кээ бир адамдарда сөзү гана. Ушундай да. Кээ бир адамдын амалы бар, бирок ишеними ката. Ошентип ыйманда катасы бар да. Шайтандан, жинден, баледен коргоно турган чыныгы ыйманы жок. Алсыз ыйманы. Ибн Кайым муну кенен айтып тур. Мен бул жерде Аллахтын жардамы кыска эле айтайын ушул нерсени. Кыскасы, адамдын напсеси ушундай. Эмне менен жашоодо жашасаң, ошондой абалда өлөсүң. Ошон үчүн адамдардын напси 3 түрдүү болот. Бир түрлүү напси бар. Ал жалаң бузукулукка буйруй берет. Адам напси ушундай адат болуп калган. Арак ич, зына кыл, укта, жалкоолук кыл, амал кылба, ныксыра, шалдыра, жата бер, боштукка, ишилип милдет иштериң баарын жыйнап сал, эртең кыласың, ана кыласың. Шашпа, ушул бузукулукка буйройт. Кайсы нерседе адамга пайдасы жок, ошол нерсеге буйройт. Бул аммара бису деп коет. Экинчи напсинин түрү бар, ал лаввама деп. Лаввама деген бул дагы жакшы. Кандай? Адам күнөөгө түшүп калса жүрөгү ооруйт. Мындай тынчтануу болот, кыжалат болот. Кайдан кылып алдым деп өзүн мындай айыптап, жемелеп туручу. Бул сигнал жакшы мындай. Бирок ушуну өнүктүрүп өстүрүш керек. Себеби кайра бири айыптайт, бир кыжалат болот, анан эки болот, кийин кыла берсең, уже сен кыжалат болбой каласың.
Напсың айыптабай калат. Эч кандай сезбей калат. Баягы күнөө сооптой болуп. Үчүнчү түрлүү напс бар, мутмаинна. Ток напс. Бул эң бийик напс. Ушул напс бейишке кире турган напс. Мутмаинна. Эң бийик даражасы. Тек гана жакшылык иш менен гана көңүлү тынч болот. Жүрөгү эс алат. Куранда аяттар келген, Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс албайбы деген. Мына ошондой абалда. Ушу 3 түрлүү напсиден күнөөнүн акыбети акырып алып барып, кайкалып барат. Мындай чыкканда буйрук берген, бузукулукка буйрук берген напсиге айланып калат. Адамдарды уксаңыздар керек, айтат го, башкара албай атам. Мен билип атам дейт. Угуп атам, көрүп атам, түшүнүп атам дейт. Ага дават кылганда керек болсо эмне кылат? Сөзүңдү кесет, ой, мунун баарын түшүнөм мен дейт. Айтпачы дегенде кылат да, баарын билем муну дейт. Ана билсең эмне болду десе, ошо кыла албай атам дейт. Көрсөңүздөр, напси ооруганда кандай болуп калат. Ошо арак ичип аткан адам деле айтат, бул жаман, муну мен балама каалабайм дейт. Жалкоо адам деле айтат, баламдын мындай жүрүшүн каалабайм. Эмгекчил болсо, аракетчил болсо деп. Ар бир бузук иш кылып аткан адам актай бербейт өзүнүн кылып аткан ишин. Ошол лаввама сигнал калып калат кээде. Лаввама деген айыптап турчу, өзүн айыптайт. Бирок ошол өчүп калса, өнүп Кудай сакта акыры барып анан бузукулукка буйрук кылат. Бузукулук иш менен гана рахат алат. Рахат дегенде ал оюнда рахат алып атам деп ойлойт. Рахат эмес, ал жан дүйнөсү кысылып, кыйналып, депрессияга түшүп калганда ошону унутуш үчүн жасайт. Жана келип айтат го, ачууну ачуу басат деп, ушул кайгыдан арыла албай анан арак ичип кеттим дегендер бар. Жана бирөөлөр ажырашып кетсе, алкаш болуп, бомж болуп кетип атат. Бирөө ишинен айдалып калса, стресстеп, үйүндө намазын да окубай, 10 күн бою жатып алып атпайбы. Ошонун артынан ичип кетет. Ал ошол рахат албай эле ошол келген депрессияны, стрессти кайра күнөө менен унутам дегени да. Кана байкуш ал унутпайт да менен. Кайра кыйналат да. Кайра өзүнө келет. Ошентип небир деген адамдар бузулуп кеткен да. Оңолууну туура эшиги менен барган эмес. Туура кадам менен баштаган эмес. Эгер күнөө менен мамиле кылыш жеңил болгондо, мынча көп адамдар жардан кулап, жана андай күнөөлөргө түшпөк эмес. Мунун ушул өзүнүн жолу бар, өзүнүн эрежеси бар, жеңил жолдору бар. Алымдардын насааттарын, практикалык кадамдарын жакшылап адам үйрөнүп, тарбиялаш керек. Тең бойлуу бул напси деген оңол десең оңолуп калбайт да. Бүгүн баарын угуп, түшүнүп эле кылып калсаң, буга да жанагы тренировкадай акырын напсини тарбиялайсың. Адат болуп калат. Жакшылык иштер акырын адат болуп ушинтип, адам напси тазарат. Лаввама болот. Күнөө иш кыласаң айыптаган, анан барып мутмаинна болот. Жакшылык ишке жанашып, бекем болуп, туруктуу болуп калат. Анан ошондо адамдын жашоосу альхамдулилля бир нукка түшүп, туруктуу болуп калат деген сөз. Антпесе мунун коркунучу адам ана кылам, мына кылам деп жүрөп, жана сөздө айттым го, адамдын өзүнүн денеси өзүнө кыянат кылат деген. Билесиздерби, кантип кыянат кылат? Адамдын өзүнүн денеси өзүнө кыянат кылганы жана керек учурда адам колдоно албай калат да. Мисалы, кээ бир адамдар тили келмеге келбей калат. Денеси, өзүнүн денеси намаз окуганга рүкүү да кыла албайт, сажда да кыла албайт. Мээси отказ кылып калат, памяти жоголот, жатта албай калат, жүрөгү тартпай калат, жакшылык ишке умтулбай калат. Ушул өзү кыянаттык да. Жүрөгүндө адам акылында жакшылап сүйлөшүп, ооба сеники туура, бул жакшы, билип атам баарын дейт, бирок денеси тартылбайт. Ушуну кыянаттык деп коет. Эмнеге буга кыянат кылды денеси? Себеби ошондой абалда жашаган жок. Мындай чыкканда жанагы ууланып калганда, жүрөгү ууланып каралганда ал денеге тепкен, колго, бутка тепкен, болду, буту мечитке барбайт. Колу жакшылыкты кылбайт, көзгө тебет, жакшылыкты көрбөйт. Кулакка тебет, укпайт, укса аллергиясы калмайт. Ушуп кетет да жакшылык айтып аткан адам менен. Жүрөктөн денеге тепкен болду. Керек болсо чекеси мурдуна чейин тебет, сажда кылбайт. Анан эң өкүнүчтүүсү төшөкөлүнө жатканда, келмен айтып койчу жок деген десең дагы. Мал менен жашап жүргөн коюн айтып өлөт. Дагы бир өмүр бою соодасын жашап жүргөн соодасын айтып өлөт. Өмүр бою ойноп жана нарда бир берекет ойноп жүргөндөр ошону айтып. Мындай тарыхта толот тугандар. Өз көзүм менен көрдүм. Өлүп аткан адамдардын акырында оозунда келмен айтып кой десе, тиги кородо койлордун саны эмне болду деп өлгөн адамдарды көрдүм деген Ибн Кайым рахималлахтын сөздөрү көп экен китепте. Тиги эмне болду? Баланчам эмне болду деп баягы болбогон сөз. Мен тозокко эле чөмгө деп өлгөн адамдарды көрдүм. Акырында тили келмеге келбей калып, эң чоң кыянаттыкты өтүп кеткен. Же болбосо аянда ушак менен бир жалган сөз менен сөгүнүп өлүп кеткендер бар. Ушул эң чоң кыянаттык. Аллах таалам баарыбыз сактасын. Жашоодо ким кандай жашаса, ошондой өлүм менен өлөт дейт. Денебизге иман сиңген болсо, жүрөгүбүз иманга толгон болсо, ушул мамилебизге, денебизге, амалыбызга сиңген болот. Аллах таалам баарыбызга тауфик берсин, ийгилик берсин, иман менен жашоого насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахбихи